Илим жана зикир. Илим 16. Жабир ибн Абдулла радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Адамдар алтын, күмүш кендери сыяктуу. Сабатсыз доорунун жакшы адамдары динден түшүнүгү бар болсо, ислам доорунда деле жакшы. Жабир ибн Абдулла радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Адамдар алтын, күмүш кендери сыяктуу. Сабатсыз доорунун жакшы адамдары динден түшүнүгү бар болсо, ислам доорунда деле жакшы. Жабир ибн Абдулла радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Адамдар алтын, күмүш кендери сыяктуу. Сабатсыз доорунун жакшы адамдары динден түшүнүгү бар болсо, ислам доорунда деле жакшы. Муснад Ахмад. Пайдасы. Бул хадисте адамдар кендерге салыштырылган. Кендерде ар түрдүү кен байлыктар, кээ бири кымбат баалуу, мисалы алтын, күмүш сыяктуу, а кээ бири кымбат эмес, көмүр сыяктуу. Адамдар да ар кыл, ар башка мүнөздүү болушат. Мына ошол себептен кээ биринин даражалары жогору, а кээ бириники ылдый болот. Кенден жаңы эле табылган алтын менен күмүштүн баасы иштелип чыккандагы баасы менен бирдей болбогон сыңар, канчалык март, канчалык тайманбас болбосун, караңгылык, наадандыкта жүргөн адамдын кадыры динди кабыл алып, түшүнгөн адамдан төмөн болот. Музахир Хак.